Интернет колдонуучулары тарабынан социалдык тармакка келин менен эркек кишинин уруша кеткен видеосу жарыяланды. Анда коомдук жайлардын биринде колунда наристеси бар келин менен эркек кишинин уруша кеткенин, күбөлөр аларды ажыратып калганын байкоого болот. Күбөлөрдүн айтымында окуя Таш-Рабат соода борборунда орун алып, анда жолдошу келинчегине элдин көзүнчө кол көтөргөн. Бул боюнча шаардык милиция азырынча маалымат бере элек. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн 25-октябрда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Телефондук сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Шавкат Мирзиёевди 24-октябрда өткөн президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен куттуктап, бекемден соолук жооптуу мамлекеттик ишмердүүлүгүнө мындан аркы ийгиликтерди каалады. Президенттик аппараттын маалымат кызматынан белгилешкендей, Садыр Жапаров өзбек элине тынчтык, бакбаттуулук жана гүлдөө өнүгүүнү каалады. Мындан сырткары, мамлекет башчылары эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелерди эки өлкөнүн ортосундагы мындан аркы кызматташтыктын келечектерин, ошондой эле регионалдык өз ара аракеттенүүнүн маселелерин талкуулашты.